Eski тааныш. Жолдо бара жатканда эле Каныбектин эки көзүн таңып, колун байлап салышкан болчу. Ошол боюнча эч кимиси бир да сөз сүйлөп унчугушкан жок. Алар көпкө, узак жол жүрүшкөнсүдө. Каякка, эмне максат менен алып баратышат, Каныбек эч түшүнбөй, жол карата ар нерселерди ойлоп, башын катырып баратты. Балким менин Абдурасул эмес экенимди билип калышып, Абдурахмандар атайын биротоло көзүмдү тазалашкан алып баратышкандыр. Балким Карабаев айткан башка топтор болуп жүрбөсүн. А балким мунун башка бир сыры бардыр. Мейли, кандай болсо да көрө жатарбыз. Менде зажигалка бар эмеспи? Тигилер менен байланышып алам. Куралдуу жүргөндөрүнө караганда булар жөн адамдар эмес. Кызык, кийинки мезгилдерде күтүлбөгөн кокустуктарга көп кабылып калчу болдум. Эми мени алдыда дагы эмне сюрприз күтүп турат болду экен. Бир аздан кийин жеңил машина токтоп, бир аз турду да кайра ордунан козголду. Каныбектин көзү таңылуу болчу. Туюу сезими менен бир жакка киргенин сезип атты. Бир аз жүргөн соң машина токтоду да мотору өчтү. Андан соң эшиктер ачылып, эки адам эки жактан колтуктай Каныбекти кайдадыр алып жөнөштү. Эки колу артына байлануу болгондуктан эч каршылык көрсөткөн жок. Тегилер алып бара жаткан жакка бутун шилтеп жүрүп отурду. Кандайдыр бир үстү жабылган чоң үйдүн ичинде кетип баратканы сезилип турду. Эшик ачылып, бөлмөнүн ичине киришкендей болду. Тепкич менен төмөн түшүштү. Аны жер төлө деп ойлоп жатты. Түрмөнүн эшигиндей болгон темир эшик шарак-шурак деп ачылгансыды. Кандайдыр бир жытты болгонду да тааныш жытты сезди. Кадимки түрмөнүн, хатанын жыты. Кызык, мени кайтадан түрмөгө алып келе жатышабы? Эми менин түрмөгө керегим деле жок да. Алар бир аз басышкан соң дагы бир бөлмөгө киришкендей болду. Канча жол басышканын, канча эшиктен киргенин Каныбектин башы айланып калды. Бир жерге келип токтошту. Айланасында анча-мынча кобур-собур үндөр чыккансыды. Анан дымып калышты. Жымжырттык. Мени эмне? Бул жакка жалгыз таштап кетиштиби? Жок. Ал жаңылышыптыр. Бир аздан кийин бирөөсү анын таңылган көзүн чечти. Чоң бөлмөнүн ичинде өзүн курчап жалдырай карап турушкан чет элдик ар түрдүү автоматтар, пистолеттер менен куралданышкан, сакал муруттары өскөн, жаштары ар кайсы курактагы 10 чакты киши унчукпастан аны тешетиктей карап турушуптур. Каныбек өзү Ооганстанда кызмат өтөп келгендиктен көзүнө кадимки Ооган басмачылары элестеп кетти. Төрдөгү столдо жашы элүүлөргө чукулдап калган, көз карашы аябай сүрдүү, толмочунан келген тармал чачтуу киши олтуруптур. Баары жымжырт боло бир топко унчугушпай турушту. Каныбек акырын айланасына бир сыйра көз жүгүртүп өттү. Деги эле бирин да тааныбайт экен. Анын үстүнө түспөлдөрү да бири да кыргыздарга окшобойт. Афган, арабтарга окшошуп кетишет экен. Чачтары тармал, каштары кара, сакал муруттары коюу, өңдөрү кара түспөлдөш. Бир аздан кийин төрдөгү отурган киши ага акырын сынагандай көз караш менен карап үн катты. Абдурасул сенсиңби? Каныбек бир пазга эмне деп жооп берерин билбей унчукпай турду. Мени кайдан тааныйсыңар? А дегенде менин суроомо жооп бер. Абдурасулсуңбу? Жок, силер жаңылышып жатасыңар. Башка бирөө менен чаташтырып алсаңар керек. Азыр аны бат эле далилдей коебуз. Алиги киши бирөөлөргө колун жаңсап белги берип койду эле, сырт жактан бир кишини ээрчитип келишти. Аны көрүп Каныбек эмне кылаарын билбей унчукпай туруп калды. Ал түрмөдө чогуу олтурган Хусейин деген уйгур жигит эле. Мөөнөтү бүтүп түрмөдөн бошоп чыкканына 2 айдай болуп калган. Эсинде, 6-чы хатанын паханы болуп жүргөн. 4-чү жолу кесилип түрмөдө олтурган Азим деген киши дайыма Хусейиндин басилласына кол салып, дачкаларды өзүнө ыйгарып алып, атүгүл ага тынчтык бербей, баланданы да тартып алып, кескес ага муштумун тийгизе коюп жүргөнүн байкап калган. Бир жолу ашканада жаңыдан тамак ичкени отурушканда, ал Хусейиндин тамагын бүт бойдон тартып алып, аны да ичпей ары жактагы парашага төгүп салганын көргөн. Азимге Хусейин аянычтуу карап бир нерсе деп сөз айткансыды. Сыягы, курсагым ачка, тамак ичким келип атат дедиби? Анын бул сөзү Азимге жакпай калды окшойт. Өзү аябай далдайган чоң киши болчу. Көпчүлүгү аны великан деп коюшчу. Илмийген арык Хусейинди бир колу менен таптак көтөрүп туруп, тамак ичип олтурган столдун үстүнө ыргытып жиберген.
Тамақ ішіп отырғандар алдыларындағы харчаларын ташташа, ордыларынан тұрыша туш-тушқа чачырай берішті. Аны екінші жолы тапатақ көтеріп тұрып, бұрт жақта ырғытқанда өзіменен қошо стулдарды чапчы қамғақтай учып барып түшті. Қарап тұрғандардың ешкімесі аға кейлігішкен жоқ. Байқұшты эмне қылар екен деп үрейлері уча қарап тұрышты. Bir кезде аны сол қолменен тақ көтеріп тұрып, барысқандай қолыменен бетке ұрмақчы болып, жаңылы қолын көтеріп баратқанда, Қаныбек аны қолдан қармап қалған еле. Егер бұл мұштым Хусейнге тейші болса, аны оңдырбайт болчу. Сен кимелең дегендей, ал Қаныбекке башын бұра қарап қалды. Ал кезде анын карате менен машығып, қарапояс екенін көпчілігі біле елек мезгіл болчу. Керегі жоқ, жоңғай жайын аны. Қаныбек мұштымын қаттуу қармаған бойынша тегіне теке қарай тұрып қалды. Сен кимсің, мені тыйғандай? Кейлігішпей тұрмындай, төрт бүктеп қой электе. Чындығында бұға чейін бұл дөгі ешкім қаяша сөйлөчү емес. Ал жалғыз ғана положениестин оң қолы болып жүрген карый жігіттен ғана именчү. Башқаларына болса өз білгенін жасачу. Жиніне тейгендерді еч аячу емес. Қолын, қабырғасын, бармақтарын сындырып таштачу. Bir жолқы ачуысы менен жаңы келген өзүндөй болгон далдайган жигит экөө уруша кетип, каттуу кысып, мойнун сындырып өлтүрүп койгон. Буга эч ким эч нерсе кыла алган эмес. Ошондон кийин мындан баары чочулап калышкан болчу. Зөөкүр болгону аз келгенсип, кекчил да эле. Сен кимсиң мени тыйгандай? Жайнабай, пусть өз оокатын өзү кылып жүрө берсин. Каныбек буга каяша кылган түрмөдөгү биринчи адам эле. Сен тың жигит көрүнөсүң. Келгениңе 1,5 ай боло элек жатып, каяша сүйлөп, атүгүл колумдан кармап атканын карасаң, кабыргаңды карыштырып коеюнбу? Азыр. Ал Каныбекти чап билектен кармады. Дагы белден кучактап, өйдө көздөй тапатак көтөрүп туруп, кайсыл жакка ыргытсам дегендей ары бери басты. Анан ары жактагы төрдө тамак ичип олтурган столдогуларды көздөй ыргытты эле, ал столду буту менен тирей калып, кайра тикесинен туруп калды. Екінші жолы қармағаны баратқанда өтө тездік менен қарматпай буйтап кетті. Азим аябай қарылуу болгону менен олдоксон болчу. Екінші жолы обдулганда буйтап, арт жагына өтүп кетти да желкеге тээп калды. Бери бурулганда көкүрөккө тептеле дубалга жабыша түштү. Тигил аюудай айкыра, ачууланган боюнча Каныбекти качырып сала бергенде, ал бир секирим менен столдун ары жагына өтүп кетти. Азим буга сыр көрсөткөнү алдыда турган тамак ишчү столду тапатак көтөрүп туруп, тигини көздөй шилтеп калды. Бирок стол жеткиче тигил ары көздөй буйтап кеткенге үлгүрдү. Экөөнүн мушташы бир топко созулду. Ал бут менен бетке 2-3 жолу каттуу жегенден кийин гана эч нерсе кыла албай, шалдырап отуруп калды. Бир жагынан башы сендиректеп, жер айлан көчөк боло, экинчи жагынан өтө чарчап та калган эле. Мышыктай болгон аябай шамдагай немеге күчү жетпесин сездиби, ордунан тура эч сөз айтпастан ары көздөй басып кеткен эле. Ошондо Каныбек ага биринчи кол кайргандардын бири болчу. Хусейнге ал ошондон кийин экинчи тийишпей калган. Кийинчерээк Хусейн экөө жакшы мамиледе болуп кетишкен. Каныбек түрмөдө жүргөнүнө 5 айдай болгондон кийин Хусейндин мөөнөтү бүтүп, эркиндикке чыгып кеткен. Ошол Хусейн бет маңдайында турду. Кандай Абдырасул? Көрүшпөгөнүбүзгө да бир топ болуп калды го дейм. Түрмөгө дачка киргизейин деп барып, силердин качып кеткениңерди угуп калдым. Ооба. Бир эсептеп туура эле кылдың. Аны укканда мен аябай кубанбадымбы? 9 жыл бою ал жакта түрмөнүн баландасын ичип, 4 тарабы кыбла болгон бийик дубалдын ичинде эзилип жатмаксың. Мына, мен да ашык кеми жок 7 жыл толук мөөнөтүмдү өтөп чыкпадымбы? Кое турчу. Булар ким? Силер кимсиңер вообще? Чочулап каатыр болбой эле кой, Абдырасул. Булар өз кишилериң болот, сага эч жамандык кылышпайт. Түшүнбөдүм. Эми кандай десем, булар менен мындан ары чогуу иштешесиңер, же тагыраак айтканда чогуу иштешебиз. В каком смысле? В прямом смысле. Баса, сен менен кошо качып чыгышкан берки үчөө каякта? Кайсыл үчөө? Абдурахман, Жафар, Сулаймандар. Аларыңды билбейм. Мен өзүм гана качып чыктым. Калп айтып жашырбай эле кой, Абдырасул. Биз бардыгын билебиз. Кандай жол менен качканыңарды да билебиз. Айткылачы, менден силерге эмне керек? Төрдө олтурган алиги толмочунан келген киши ордунан козголду. Болуптур, сөздү чойбой ток этер жерин өтөлү. Кыскасы, сен биз менен иштешишиң керек. Кандай да болсо Абдурахмандан казынанын картасын алышыбыз керек.
Каныбекти курчап турган куралчан топ аны эмне дээр экен деп жымжырт болуп күтүп турушту. Бир аздан кийин алиги төрдө олтурган киши кайрадан үн катты. Албетте, биздин бул сунушубуз сен үчүн күтүлбөгөндүк, туурабы? Мен дароо эле макул же жок деп айт дебейм. Убакыт бар, ойлонуп көр. Биз Абдрахмандын тобундагыдай эмеспиз. Акча, Кудайга шүгүр, жетишет. Профессионалдуу, куралдуу тобубуз бар. Чет элдиктер менен да байланышыбыз күчтүү. Бизде казынанын картасы бар экенин кайдан билдиңер? Мен айтып атпаймынбы, чет элдиктер менен да байланышыбыз бар деп. Аны билүүнүн кыйынчылыгы деле жок. А балким силер бирөөлөр менен чаташтырып жаңылыш угуп алган чыгарсыңар. Ал эмне болгон казын экен? Арамзаланба, Абдрасул. Тарыхта калган Кокон хандыгынын кыргыздар менен болгон кагылышуусун, көп жылдар бою алардын үстүнөн үстөмдүк кылган эзүүсүн кимдер билбейт? Кокон хандыгынын бийлигинин аяктап бараткан акыркы жылдары бир жолку каттуу чабышта казынанын 1/4 бөлүгүн жоголуп кетиши, жакында гана анын картасы тарых музейиндеги кылычтын ичинен табылышы, ал мурун сенин колуңда болуп, кийинчерээк Абдрахмандын колуна өткөнүн эң жакшы билебиз. Билмексен болуп арамзалангандан эч майнап чыкпайт, Абдрасул. Керек болсо алар сени өлтүрмөкчү болушуп, картаны алып бычак менен 2-3 жолу көкүрөккө урушуп, өлүгүңдү сууга ыргытышкан, туурабы? Сен мындайча айтканда, Кудайдын шарапаты менен орусча айтканда чудом аман калгансың. Кайра картаны алыш үчүн атайын түрмөгө түшүп, тигилер менен кайра элдешкенсиң. Түрмөдөгү окуяларыңды да билебиз. Ал жактан качуу планын да сен уюштургансың. Майрам күнү 4 түрмөдөн качып чыккансыңар. Азыр ызы-чуу болуп, ички иштер органдары тарабынан силер издөөдө жүрөсүңөр. Жетиштүүгө дейм, же дагы айтып берейинби? Так что арамзаланганыңдан эч майнап чыкпайт. Болуптур. Мага ойлонуп бир чечимге келгиче бир аз убакыт бергиле. Албетте, биз сага мүмкүнчүлүк беребиз, бирок кароолчуларды ыргыта чаап качып кетем деп ойлобо. Сенин кыйын мушта шаарыңды билебиз. Эсиңде болсун. Менин кишилерим көзгө атаар мерген, кымындай эле артык баш кыймылдасаң атып салышат. Эгер биз менен иштеше турган болсоң, шикарный жашоо болот. Болуптур, ойлон жакшылап. Кабыргаң менен кеңешип, тигилериңден сага эч пайда жок. Убагы келгенде өлтүрүп коюшу да мүмкүн. Анын кайрадан көзүн таңышты да, бир жерге алып барып көзүн чечишти. Заңгыраган кооз залдын ичинде олтуруптур. Мына, телевизор, музыка, каалаган тамак аштар, ичкилик десең, тигил муздаткычта баары бар. Эмне тамак керек болсо, тигил сулуу кыздар алып келип берип турушат. Эгер кааласаң, алар менен да развлекать этсең болот. Кыскасы, каалаган шартың бар. Биз кеттик, ойлон жакшылап. Аны узатып келген кишилер акырын чыгып кетишти. Жумшак, жеңил креслого чалкалай отуруп, өзүнчө ойлоно кетти. Эмне кылыш керек? Макул боло берсемби, же ыңгайын таап качып чыксамбы? Кой, болбойт. Андан көрөкчө Карабаевдер менен байланышып, кеңешип көрөйүн. Алар эмне дешер экен? Ал ордунан шарт атып турду да, аны акырын ачып, сыртка көз жиберди. Узунунан кеткен коридордогу жумшак олтургучтарда далдайган эки жигит өздөрүнчө сүйлөшүп олтуруштур. Колунда кичинекей чет элдик автомат кармаган бирөөсү туруп алып, эч нерседен бейкапар экөөнүн сөздөрүн тыңшап турат. Каныбектин жылчыктан карап турганын байкашкан жок. Ал акырын кайра эшикти жаап койду. Анан терезе жакка барып, анын айнегинен сыртка көз жүгүрттү. 2-3 жигиттин сүйлөшүп турганын көрдү. Бирөөсү башын буруп Каныбекти карап койду. Үйдүн шыпкасынан бери көз жүгүртүп, болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баарын карап чыкты. Каттуу кайтарууга алынып, качууга эч мүмкүнчүлүгү жок экен. Видео камералар жок бекен деп бөлмөнүн ичин дагы 1-2 сыйра кылдап текшерип, эч нерсе жок экендигине ишенгенден кийин гана кайра ордуна келип отурду. Чөнтөгүнөн фильтрлүү сигарет алып чыгып, оозуна салды да зажигалкасынын кнопкасын басып, Карабаевке акырын кырдаалды баяндап келди. Түндөгү үчөө. Так, Аушка, нам пора ходить. Абдрахман Игордун жанына келди. Бирок биз кетээрдин алдында силерди байлап, сыртыңардан бекитип кетишибиз керек. Биздин ким экенибизди эми 5 колуңарда эле билип калдыңар. Биз кайра түрмөгө кайрылып баргыбыз келбейт. Ошол себептен силерди байлоого туура келет. Эң башкысы, силер биздин айтканыбыз менен болуп бердиңер. Ошондуктан биз да силерге эч кандай жамандык жасабайбыз. Бирок учтите, милицияга дароо кабарлайбыз деп ойлобогула. Өзүңөргө кырсык жамандык тилеп аласыңар. Сыртта айланага күүгүм кирип, көчө кыймылы сейилдеп калган маал болчу. Үчөөнү кыймылдай алгыс кылып, аябай бекем чырмап, байлап, ооздорун да таңып, үйдүн жарыгын өчүрүштү. Анан эшигин бекем жаап, дарбазасын сыртынан ачкычы менен бекитишти.
Ачкычты коронун ичине ыргытып коюшту. Айланаларына ары бери өткөн киши жокпу дегендей бир сыйра акырын көз жүгүртүп чыгышты. Каяк тарапка баралы? Жолго чыгып Бишкек тарапты көздөй бараткан такси же жеңил машина кармайлы. Милиция кызматкерлерине калмалып калсакчы? Кармалбайбыз, Кудай сактасын. Алар караңгыда бардык машинелерди эле токтотуп текшере беришпейт да. Үчөө эки жактарын алактай караша, машинелер көп жүрчү жолду карай кетип бара жатышты. Токтогула, каякка бара жатасыңар? Капыстан чыккан үнгө үчөө тең сактаныша туруп калышты. Алар бак түбүндө арак ичип олтурушкан жергиликтүү жаш балдар болчу. Силер кимсиңер? Алиги үн кайрадан чыкты. А силер өзүңөр кимсиңер? Абдурахман жооп ордуна кайра тегилерге суроо салды. Тамекиңер барбы? Бирөөсү ширеңке жандырып, тегилердин жүзүнө өңүлдү. Алар жергиликтүү эмес бейтааныш кишилер экенин көрүшүп, кызуу болуп турган жигиттер үчөөнү асыла кетишти. Тамекиңер жок болсо, ичкенге бир нерсе таштагыла. Бокмурун кызуу балдар менен акыйлашып турганга убакыт жок болчу. Бар жигиттер, өз оокатыңарды кылгыла, бизге тийишпегиле. Итак, шашып баратабыз. Анын сөзү беркилерге жаккан жок. Алигиси түз эле анын алдын тооруп, ар жактан да 3-4 жабыла басып келип курчап алышты. Биринчиден караңгы. Экинчиден бул бейтааныштар башка жактан экенин билишкен бозбалдар аларды эрмектей башташты. Бул жакка чужойлор келбеши керек. Келишсе сөзсүз отметка жасашы керек. Давай, отметка жасагыла. Аларды ары айтса да, бери айтса да көнбөй коюшту. Ортодон чатакташа кетишти. Кызуу балдар жөндөн жөн эле кое берчү түрлөрү жок. Бешөө үчөөнү тепкилемек болуп курчоого алыша. Улам омуроолоп киришти. Бир маалда боз балдардын бирөөсү каттуу бакырып жиберди. Санга бир нерсе менен сайып жиберди. Аларды курчап тургандардын бирөөсү ширеңке менен жарык кылды эле үчөөнүн тең колдорундагы бычактарды көрүшүп, туш-тушка качып жөнөштү. Ар бири бирден бычакты кокус бирдеме болсо деп үйдөн ала чыгышкан. Каргашадай болуп, булар кайдан чыга калышты эле? Иштин баары чатакка айланмай болду. Кой, тигилер айылга барып кайра кайтып келишкенче биз көздөн кайын бололу. Үчөө шашылыша жолго чыгышып, Бишкек тарапка кетчү жеңил машинелерди токтото башташты. Бирок бир да машине токтобой, жандарынан зуу этип өтүп кетип жатышты. Минтип олтурсак, өзүбүз эле колго түшүп беребиз. Андан көрө экөөңөр тең жашынып тургула, мен токтотуп көрөйүн машинаны. Экөөсү бактардын арасындагы караңгы жерге далдаланышты да, Абдурахман өзүн карай келаткан машинанын так эле алдына барып тосту. Каттуу келаткан Жигули машинеси кыйчылдап барып токтоп, андан башын чыгарган киши ачуулана кыйкырып кое берди. Эй, жигит, сен эмне өлө албай турасыңбы? Же массыңбы? Тур мындай жолдон. Ато урдуруп кете берем азыр. Аңгыча ары жактан байкатпай жетип келген Жафар айдоочуну сойыл менен башка чапканга үлгүрдү. Бактыга жараша машиненин ичинде айдоочудан бөлөк киши жок болчу. Үчөө дароо ичине түшүштү да, айдоочунун колун артына кайрып байлап, арткы багажына ыргытып салышты. Рульга Абдурахман өзү отурду. Көп өтпөй эле машинеге кайрадан от алып, сапарын андан арулады. Айдоочуну ушул байланган боюнча ээн таладагы чуңкурга ыргытып таштайбыз да, өзүбүз Борборго жетип калабыз. Бирок алардын бул максаттары ишке ашкан жок. Жол боюндагы күзөттө турган майы кызматкери кызыл таякчаны күйгүзүп, токто деген белги берди. Шайтан алгырдыкы, мунусу кайдан чыга калды эми? Эмне кылсак? Токтотконго болбойт. Кете бер, көрө жатарбыз андан аркысын. Тегилердин токто деген белгисине карабай, алар машинени каттуу айдаган боюнча зуу этишип, жандарынан өтүп кетишти. Ардан көп өтпөй эле үстүндөгүсүн жандырып, өчүрүп, арттарынан кууп келатышкан милициянын машинеси пайда болду. Эми ушул ылдамдыгыбыздан жазбай жүрүп олтуралы. Бишкекке деги аз калдык. Көп кыймылдын ичинде аралашып кетсек, балким карматпай кетебизби? Алыска берчү Фарас менен караңгылыкты как жарган эки машина каттуу ылдамдыкта биринин артынан бири кууша калаага жакындап келатышты. Ийгиликсиз качуу. Карабаев, бул мен, Меркуриймин. Каныбектин негизги паролу ушул болчу. Иш анча жакшы эмес. Сенден коштошуп узай бергенде эле кандайдыр бир куралчан белгисиз топко кабылып калдым. Кайсыл жерде экенимди да дарегин так айтып бере албайм. Анткени пистолетти артыма такашып, машинеге олтургузушуп, көзүмдү таңып алып келишти. Куралчан ар кайсы улуттагы 10 чактыдай кишинин колуна түштүм. Бул топтор мени да, Абдурахмандарды да жакшы таанышат экен. Алардын арасында тиги мени менен түрмөдө отуруп чыккан Хусейн деген жигит да жүрөт.
Бизге иштеп бер деп өздөрүнүн сунуштарын коюп атышат. Ойлонгонго 1 сутка убакыт берди. Азыр алардын бир бөлмөсүндө отурам. Эртең аларга жообун беришим керек. Эмне айтаарымды өзүм да билбейм. Макул десем, Золотые горы обешет этип атышат. Жок десем билбейм. Анда өтүрүп коюшу да мүмкүн. Менимче булар контрабанда менен занимат эткен эмелер окшойт. Айткандарына караганда чет мамлекеттер менен да байланыштары бар. Тегинден жооп алгыча дароо үзүлдү. Анткени эшиктен куралчан бирөөсү кирип келаткан эле. Шеф, мени сени менен бул жерде бол деди. Сактыкка кордук жок дегендей, сен качып кетпеш үчүн же артыкбаш бир нерсе жасап жибербеш үчүн. Кыскасы, мен сенин телохранителиңмин. Ар бир кыймылыңа мен керт башым менен жооп берем. Ал ары жактагы жумшак креслого жантайып олтура кетти. Мен сага эч тоскоолдук жасабайм. Өз билгениңде ээн эркин олтура бер. Ал стол үстүндө турган журналдардан бирди алды да, эч жакка көңүл бурбастан өзүнчө окуп кирди. Ошол боюнча экөө караңгы киргенче бир да сөз сүйлөшкөн жок. Каныбек диванга жаздык коюп, чалкасынан жатып ойлоно кетти. Тегиниси туруп барып жарыкты өчүрдү да кайра светильникти жандырды. Мунун таң атканча Каныбекти кайтарып уктоочу туру жок. Эмне кылсам? Карабаев менен кайра кантип байланышам? Эч мүмкүнчүлүк болбой калды. Так, эмне кылсам? Буларга да макулдугумду берип, 3 оттун ортосунда ойносомбу? Же өткөн жолку Абдурахмандын кишилерине капсынан колго түшкөндөгүдөй кылып качып кетсемби? Анда колум байлануу каалга сыртынан бекилүү болчу. Бир гана айырмасы, анда 2-3 мени кайтарышса, мында болсо 7-8 киши кайтарышууда. Балким андан да көптүр. Эмне кылсам? Качканга аракет кылып көрсөмбү? Макул болом деп 3 оттун ортосунда өзүм күйүп кетпеймби? Иш кырдаал кыйын. Тобок кел. Каныбек гезит окуп олтурган жигитке акырын көз жүгүрттү. Каныбек эмне кылсам деп бир топко өзү менен өзү сүйлөшүп кеңешип олтурду. Алиги гезит окуп олтурган жигит улам үргүлөп кетип, кайра бир нерсени эстегендей селт этип башын көтөрүп алып, Каныбек жакты карап коюп, гезитке көз жүгүртүмүш этип калып жатты. Чоң залдын ичи Европа стилинде аябай жасалгаланыптыр. Бул үйбү же шаардын четиндеги чоң дачабы? Каныбектин башы жетпей атты. Наркотик менен алектенгендер болсо албетте бай турушат. Ошондуктан мактанып атат да, менде баары бар деп. Эмне кылсам? Акырын саатын карады. Түнкү 12ден өтүп калыптыр. Айлана өлүү жымжырт. Кой темирди казуусунда сокпосо болбойт. Ал ордунан турду да алиги жигитти көздөй кадам таштады. Ал акырын башын көтөрүп, эмне кылып жиберер экен деп Каныбектин ар бир кыймылын сактана карап турду. Жигит, тамекиң барбы? Азыр. Жан чөнтөгүнөн сыйпалап бир куту тамеки алып чыга, Каныбектин байкап турганын көрүп, эч нерсени ойлобой, ошол боюнча ага суна берди. Бир кезде күтүлбөгөн жерден тегил колунун кыры менен мойнун күрөө тамырына чаап калганда, кыңк дегенге алы келбей, оңкосунан учуп түштү да ошол бойдон былк этпей жатып калды. Эч кандай ызы-чуу, добуш болгон жок. Каныбек айланасына кылдап көз жүгүртүп алды. Терезеден качып чыкканга болобу дегендей, ал жакка басып барды эле, ал аябай бекитилиптир. Анын үстүнө сырттагы чоң прожектордун жарыгы ал жердеги ар бир кыймылды даана көрсөтүп турат. Үйдүн ичин дагы бир сыйра текшерип чыкты. Жок, качып чыкканга эч мүмкүн эмес. Кайрадан каалгага барды да акырын ачып коридорго көз жүгүрттү. Эки жерде светильник күйүп турганы болбосо, ал тарап бүдөмүк караңгы экен. Жумшак креслодо экөөсү уктап атыптыр. Ал эми үчүнчүсүнөн болсо дайын жок. Ал акырын дабыш чыгарбай коридорго чыкты да эч нерсени сезбей уктап атышкан экөөнө жакындап келатты. Бир маалда бирөөсү дароо көзүн ача калып, ордунан атып турду эле Каныбек каттуу күбө менен келип бетке тепкенге үлгүрдү. Экинчисин болсо ойгонуп эсине келгенге үлгүрткөн жок. Анысы ошол боюнча кулады. Бетке жеп учуп түшкөнү жерде жаткан автоматка колун созуп келатканда, Каныбек ага үлгүртпөй таманы менен билегинен басты. Ал дароо бурулуп, чалкасынан боло бергенде муштумун каттуу түйө жаакка шилтеп калды. Ушунчалык каттуу, тез шилтенгендиктен муштумдары да ооруй колун ары бери силкип алды. Убакытты текке кетирбеш керек болчу. Эки жерде сулап жаткан экөөнү таштай узун коридор менен дабыш чыгарбай сыртка чуркап жөнөдү. Бир кезде эшик шарт ачылып, экөө кирип келишти. Экөө тең спорт кийим кийинишкен, бирок тигилердикиндей куралдары жок болчу. Көнгөн каратенин ыкмасы менен экөөнү атырылып кол салды эле, экөө эки жакка аткан октой учуп, башка жерге туруп калышты. Экөө тең эгиз балдардай бири-бирине окшош экен. Окшош да кийинип алышыптыр.
Кыймыл аракеттерине, чапчаң шамдыгайлыгына, мушташуу техникаларын жакшы билгендигине караганда, экөө тең чыгыш элинин мушташуу ыкмаларын Каныбектен кем билишчүдөй эмес. Экөө эки жактан кунг-фунун ыкмалары менен кол салып, Каныбек алардан араң коргонуп жатты. Алар бири-биринен кем калышпай, кеминде эле 15 мүнөттөй мушташышты. Бир кезде коридор жарк эте күйө ары жактан автомат пистолеттерин өзүн көздөй сунган 5-6 чыкты. Алдыда алиги төрдө олтурган киши бар болчу. Мушташ дароо токтоду. Ал жылмая бери басып келди. Бөрү баласы ит болбойт деген чын окшойт. Мен сага бардык условияны түзүп берсем да, баары бир бизге кол көтөрүп атасың. Ошончолук эле кыйын болсоң, кана менин телохранителим менен мушташ көрчү. Ары жактан чачын узун кылып кое берген, аябай булчуңдары чыңалган, далдайган киши өзүнө ишенимдүү басып келди. Боюнун узундугу өзүнүн далдайганы аз келгенсип, бүт денеси бөлүнүп, аябай булчуңдуу экен. Ал кебелбей жай басып келди да, эки жагын төмөн карай кое берген коюу мурутун жай сылап койду. Кана эмессе, кыйын болсоң өнөрүңдү көрсөтчү буга. Алиги киши мыскылдай күлдү. Каныбек бир аз турган соң, кунг-фунун ыкмаларына салып, тигини качырып сала берди. Бирок тигил да кунг-фунун ыкмасы менен тосуп туруп, Каныбектин өзүн кайра учура урду. Каттуу урулган соккуга көзү караңгылай, жыгач паркет полдо бир аз жатты. Кайра ордунан туруп, каратенин ыкмасын өтүп, буту менен тээп чабуулга өттү. Тигил анын соккусун жөн гана тосуп коюп атты да, бир маалда кырдаалдан пайдаланып, өзүн кайра учура тепти. Бетке каттуу жегендиктен баш айлына сендиректей полдо бир аз жатты. Ачууланып, намысына келе баштады. Ордунан атып туруп, кайрадан кол салды. Кайра эле өпкө боору куушурула полдо уунап калды. Давай, тур ордуңдан мушташ. Түрмөдөгүлөр сени аябай кыйын мушташат экен деп жатышпайбы? Кыйын мушташканың ушулбу? Алиги киши ордунан араң туруп келаткан Каныбекти мазактап жатты. Ал шашпай, ордунан туруп келип, ооруган дене боюн түзөп, келээрки мушташка даярдана баштады. Тегиниси деле жылмайып, кебелип койбойт. Атүгүл чабуулда койбой Каныбектин кол салуусун күтүп турду. Кой, бул менен ойноп болбойт экен. Өзгөчө ыкмаларымды пайдаланып көрөйүнчү, балким сесинип калар. Ал чыгыш элинин эң күчтүү коргонуучусунун шаштысын, айласын кетирчү бүркүт чабуулга өттү. Улам бийик секире учуп келип, эки буту менен моюнга, башка, бетке тээп атты. Атүгүл шокшурулуп келип, эки бутун бириктире тамандарынын кыры менен моюндарын кыса тээп өттү. Мындай чабуулга атандаштарынын бири да туруштук бере алчу эмес. Бул болсо туруштук берди. Тескерисинче анын урулган контр соккусуна Каныбек учуп барып чалкасынан жатып калды. Сокку ушунчалык каттуу болгондуктан кайра турууга дарманы келбей, Каныбек өзү эмне болуп атканын түшүнбөй атты. Өмүрү мындай сокку жеп көргөн эмес. Бир жагына теги жерде карап турган булардын жетекчиси да мазактап, ачуусуна тээп, кемсинтип жети өмүрүн жерге киргизип атты. Да, өзүңдү эр ойлосоң бирөөнү шер ойла деген ушул да. Шашпа, кезек келгенде сени менен дагы бир жолу эсептешээрмин. Ордунан туруп келатканда тигил айланып келип Каныбекти дал бетке тепти. Ал ошол боюнча тура алган жок. Алиги киши муну алып кеткиле деп белги берди эле, ары жакта турган экөөсү Каныбектин колун артка кайрып байлап, кайдадыр алып жөнөштү. Көрүстөндөр арасында. Биринин артынан бири куушкан эки машина өтө каттуу ылдамдыкта шаар тарапты көздөй кетип баратышты. Катыбайда, Абдурахман, колго түштүк дегиче өлдүк. Анда түрмөдөн башыбыз чыкпайт. Бас газды. Жафар менен Сулайман бир алды жакты карашса, бир арт жактагы үстүндөгү өчүп күйгөн жарыгын өчүрүп күйгүзүп кууп келаткан майынын машинесине караша чебелектеп, эмне кылышаарын билбей шашкалактап атышты. Каттуу куушкан эки машине бат эле шаарга кирип келишти. Шаардын центрине айдала. Буга башка гаишниктер кошулат да бат эле колго түшүп калабыз. Андан көрө калаанын чети менен айда. Сулаймандын айтканын эп көрүшүп, алар калаа четиндеги асфальтталган жол менен жүрүп олтурушту. Алардын артындагы кууп келаткан машинада булардан калбай, куйрук улаш келатты. Бир кезде Жафар бир нерсени көргөндөй Абдурахманга үн катты. Токтот, азыр тегил жерден тигил орустардын кладбищаларына кире качабыз.
Кыйын болсо бизди таап көрүшсүн караңгыда. Машина орустардын мүрзөлөрүнүн тушуна жеткенде тык токтоду да ичиндеги үчөө аткан октой андан атып чыгышып, бийик дубалдын ары жагына секирип өтүп кетишти. Дубалдын ары жагы учу кыйрына көз жетпеген эски көрүстүндөр болчу. Үчөө мүрзөлөрдү аралай, тебелеп тепсей караңгылыкта чуркап жүрүп олтурушту. Жолду Жафар бир нерсеге чалынып, эки жолу жыгылды. Ох, кичине демибизди басалычы. Артыбызда кууган жок окшойт. Абдурахман жай басканга өттү эле, тигил экөө да жайлашты. Дагы бир аз басышкан соң үчөө темир торлуу мүрзөнүн ичиндеги олтургучка олтура кетишти. Сыягы тигилерден куйругубузду үздүк окшойт. Ооба, бийик дубалдан ашкандан коркушса керек сыягы. Бизди күтүп кайра келбесин сезишкен соң машинаны айдап кете беришет да. Анан багажында эки колу буттары оозу таңылуу турган кишини көрүшөт да, иштин жайын түшүнүшөт. Анда уже кеч болуп калат. Кое турсаңар, тигил эстеликтин үстүндө турган эмне? Эртеден бери бакылдап жаткан Жафар эстеликтин жанында турган бөтөлкөгө жетип барды. Анан оозун ачып, мурдуна алпарып жыттап көрдү. Арак экен. Стаканы помидор, огурецтер менен турат. Кана, Кудай берди. Күндүз муну бир туугандар келип эскерип кетишкен го дейм. Алып кел бери, басып алалы өлбөгөн жанга. Алар бөтөлкөдөгү аракты бөлө куюшту да ичип жиберишти. Дагы башка жерлерин карап көрчү, ичкенге бир нерсе табылып жүрбөсүн. Үчөө үч жакка бөлүнүшө эстеликтерди кыдырып жөнөштү. Аңгыча тээ ары жактан кол фонариктин жарыгы менен бери карай келатышкан караандарды көрүп, бир жерге чогула калышты да чоң мрамор эстеликтин жанында далдаланып жашынып калышты. Сыягы ал мүрзөнүн кароолчусу окшойт. Жанындагы эки киши менен өз ара кобураша мүрзөлөрдү, эстеликтерди бир сыйра кыдырып текшерип жүрүштү. Артындагысы өзүнчө кобурап кетип баратты. Акыркы күндөрү бул жакта мага да тынчтык жок болду. Алюминий жездин баарын бул жактан чыгарып алып кетип жатышпайбы, жанагы темир тезек өткөргөн жарбагырлар. Мындан 2-3 күн мурун эле Потапов менен Ивановдун эстеликтерин бүт омкоруп, талкалап чыгарып кетиштир. Алар алюминийден жасалган болчу. Уурулар алигиче кармалыша элек, милициялар издеп жүрүшөт. Алиги үн улам жай чыгып, булардан алыстап отуруп кайра дымып калды. Эртеден бери мрамор эстеликтин жанында жашынып олтургандар орундарынан козголушту. Кой, маркумдардын шаарчасында жүргөнүбүз болбойт. Эртеби кечпей буга да жетебиз. Андан көрө эртерээк такси кармап, тиги Бакирдин үйүнө баралы. Калганын ошол жактан сүйлөшөбүз. 3 караан көрүстөндөрдүн аркы бетине чыгышты да, кыйма-чыйма ары бери өтүп жаткан машинелерге кол булгалап, жол тоса башташты. Бир кезде чет элдик машина келип токтоп, үчөөнө үңүлдү. 12-чи микрорайонго жеткирип коесуңарбы? 150 сом. Жарайт, кеттик. Үчөө шашылыша машиненин ичине олтурушту. Көп өтпөй эле машина ордунан козголо, кенен асфальт жолго түшүп, шаардын борборун көздөй зымырап кетип баратышты. Үй зынданы. 2 күндөн бери Каныбек кандайдыр бир жер төлөдө эки колу эки буту байлануу, тамакта ичпей кыйналып жатты. Аны бутунан төмөн карай асып коюп, эки жолу 3 жигит келип, кадимки милициялардын резинка таякчасы менен өлөөрчө сабап кетишкен эле. Мындай ыкма менен тээ илгери Вьетнам менен Америка согушуп жүргөн убакта туткунга түшкөн америкалык солдаттарды вьетнамдар ушинтип сабашчу экен. Башы ылдый салаңдап тургандыктан, экинчи жагынан каттуу тепкиленгендиктен Каныбектин бетине кан тээп чыгып, ооздору кан даамданып жатты. Кечээ күнү эле ак көңүл аябай сылык болуп атышкан адамдар бүгүн Каныбекке жырткычтан айырмалары жок болуп калышты. Эки колун, эки бутун байлап, жана бутун өйдө каратып асып салышып, милициялардын резинка таякчасы менен эсин жоготуп койгончо сабашты. Кана, айтасыңбы? Тиги казынанын картасы кимгерде? Сени менен качкан үчөө каякта? Түрмөдөн качып чыкканда бир айылдын тушуна чейин караңгыда жөө келип токтогонбуз. Курсактарыбыз ачка дегендиктен аларга тамак аш таап келгени айылга кетсем, кайра келгиче качып кетишиптир. Мени ташташып. Каныбек болгон чындыкты айтты. Анткени алар ошол боюнча дайынсыз качып кетиши да мүмкүн болчу. Ошол себептен аларды издешке буларды да аз кыргысы келди. Бул мезгилде милиция кызматкерлери гражданча кийинип алышып, Каныбекти бүт калың ичиндеги жер төлөлөрдү, чет жакалардагы дачаларды издөөгө алып жатышкан эле. Болуптур. Бул сөзүңө ишенели дейин. Ошол силер токтогон кайсыл айыл эле? Мен чөйрөндөгү айылдарды жакшы билбейм. Менимче Жайыл району Кара Балта шаарынын айланасындагы айылдар болчу. Эгер чыныңды айтсаң, жаныңды аман алып калабыз.
Калп айтсаң, анда өзің кыласың. Бул жер төлөдөн тирүү чыкпай каласың. Сен ойлоба биздин топтогуларды жөнөкөй кишилер экенин деп. Булар алыс жерден тоо ашып, ат арытып, жол картып келишти. Алар казынаны тапмайынча кетишпейт. Өзүң деле ойлончу. Абдурасул, өлкөңөр аябагандай жарды жашашат. Алас келгенсип көпчүлүгү иш менен камсыздандырылбаган. Эгер казынаны бизге көрсөтүп, каякта экенин айтып картаны берсең, биз сени өзүбүз менен кошо ала кетебиз. Тияк жакта миллионер болуп жашайсың. Тияк жагың каяк? Деги өзүңөр кимсиңер? Аны сага тиги түрмөдө чогуу жаткан Хусейн досуң түшүндүрүп берет. Картаны бизге көрсөтүп алып келип берсең, сага көп жеңилдиктер болот. Бизде дүйнө жүзүндөгү баардык эң акыркы техникаларыбыз бар. Аны менен алтындарды бат эле таап алабыз. Эң башкысы ал кайсыл жерде жайгашкан, кайсыл тоо арасында, ошону билүү гана зарыл. Бир жума бою алар Каныбекти кандайдыр бир жер төлөнүн ичинде камап алып, алдап да, коркутуп да, сабап да жатышты. Кокусунан катылган казынанын картасы мында болуп калбасын деп өлтүрүп салуудан чочулашууда. Бир жума бою суудан башка эч тамак беришкен жок. Атүгүл байлануу колунда чечишпеди. Ага күндө наркотикалык зат сайып, ийнеге олтургузуп, таптакыр эле моюн сунбай эч нерсе айткысы келбесе, наркозаттан ашыгыраак кылып өлтүрүп салууну чечишти. Эч нерсе эмес, бир жума ийнеге олтургузуп туруп, анан 2-3 күн сайбай коелчу. Өз эли жалынып жалбарып, болгонун бүт айтып берет, деп алиги өздөрүнчө уюшулган банданын жетекчиси Каныбекти эрки чыдай алабы буга дегендей мыскылдуу карап чыгып кеткен эле. Кыргыз жергеси аябай тоолуу жер. Ушунча тоолордун кайсы жеринен издейсиң? Кандай болсо да картаны табыш керек, деп тигилердин өз ара сүйлөшүп жатышканында кулагы чалып калган. Булар кимдер? Кайсыл жерден келгендер? Каныбек өзү да жакшы түшүнө албай жатты. Кээде өз тилдеринче, кээде түркчө, кээде өзбекче сүйлөшүп атышкандарын кулагы чалып калды. Каныбек менен сүйлөшкөндө таптак кыргызча сүйлөшүүдө. Бир жолу Каныбек менен жайма-жай баарлашып, анын азгырып атышканында өздөрүнүн тобунун жетекчисин тааныштырып, өткөн, атүгүл жоголгон казынанын тарыхын да кыскача баяндап беришкен. Бул биздин топтун жетекчиси Ибрагимбек 1851-70 жылдары Бухара эмиратына Хива хандыгын уюштурган белгилүү, атактуу Ирдана бийдин небере чөбөрөлөрү болот. Чет өлкөдө жашайт, аябай бай турат. Ошондогу Кокон казынасынын бир бөлүгү болгон жоголгон казына мына ушул Ирдана бийдин чөбөрөлөрүнө тиешелүү болчу. Кандайча ушол жоголгон казынанын картасы бизде экенин билип калдыңар? Мунун тарыхы дагы узак. Эмесе ошол казына кандайча жоголгонун айтып берейин. Окуя 1843 жылы башталып жүрүп олтуруп, силердеги 16-жылкы улуу үркүнгө чейин изделип келип, кыры кумга сиңген суудай дайынсыз жоголуп кетип атпайбы? Ошол силердин колуңардагы жоголгон казынанын картасынын тарыхы өтө узак мезгилди өзүнө камтыйт. Мына ошол 1856 жылы жоголгон казына эмгиче табыла элек, атүгүл узак жылдар бою дайыны да чыкпай кеткен. Андан таптакыр үмүтүбүз үзүлө баштаганда кечээ гана музейдеги кызы чуудан соң тиги түрмөгө түшкөн кишинин ачык ооздугунан кайрадан үмүт оту жылтый түштү. Эмесе ошол жоголгон казынанын тарыхын угуп эсиңе түйүп ал. Балким сага да кереги тийип калар. Бул окуя тээ илгери 1865 жылы жаз айларында болгон. Ошол жылдары кыргыз кыпчактар Кокон хандыгынын эзүүсүнө каршы көтөрүлүп чыгышкан. Башында Боронбай, Ормон хандар турган кыргыз кыпчак каракалпак индустардан түзүлгөн армия Кокон бийлиги турган Кызыл үңкүрдү курчап алышат да, ал жерде жайгашкан кокондуктардын таш талканын чыгарышат. Бийик чептин ичинде Кокон бийлигинин казынасын алып баратышкан чоң өлчөмдөгү казына бар болчу. Мындай күтүлбөгөн байлыкка кабылган бийлик ээлеринин ортосунда ырк келишпестик пайда болот. Анткени бийлик башында турушкан ар улуттун өкүлдөрү Ахмет, Абу Убайдулла жана Алымкулдар казынаны бөлүштүргөндө ортодо талаш болуп, алиги бириккен армия 3-4кө бөлүнүп кетишет. Чептин ичинде ичара атышуу, кылыч чабышуу болуп, ичара кан төгүлө баштайт. Ошол маалда Кокон хандыгы жөнөткөн башында Абдырахман автабачы турган ири жазалоочу отряд кыпчак, кыргыз индустарга күтүлбөгөн жерден кол салат. Кан суудай агат. Кызыл кыргын кандуу салгылашы ызы чууга түшүп атканда, тиги талашка түшкөн казына эмнегедир баш оту менен дайынсыз жоголгон. Ар ким өзү менен өзү боло, жандарын куткаруунун алакетинде болуп, аны ойлогонго эч кимдин мүмкүнчүлүгү да жок эле. Жоголгон казынанын окуясы ушинтип башталат. Эски күмбөздөгү эки дербиш. Мурунку заман.
Асманда кара булут каптаган айлананы анча билгизбеген. Көзгө сайса көрүнгүс караңгы түндө ээн талаада өздөрүнчө бир нерселерди кобурашып, эки караган келатты. Тээ алыстагы жалбырттап өрттөнүп аткан бийик коргондуу чеп бул жактан кадимкидей көрүнүп турду. Атыгүл аябай алыс болсо да, түнкү бейкуттукту бузган тарсылдаган мылтыктын үндөрү, адамдардын ызы чуусу ушул жакка чейин жетип, угулгансып атты. Булар Мерке, Үч Корган, Ак Суу тараптан өтүп, Памир Алай аркылуу Андижан, Маргалан жакка баратышкан жөнөкөй эле эки дербиш болчу. Жол карата ач карышкырлардын үйүр тобуна кабылышып, алардан көрбөгөн кордукту көрүп келатышкан эле. Тике, эч нерседен тайманбай качырып кол салган көк жалдарга минип келаткан эшектерин салып беришип, өздөрү араң дегенде алардан кутулуп чыгышты. Араң турган карышкырлар эки эшекти тытмалаша, үймөлөктөшүп калышканда, өздөрү араң качып чыгышкан болчу. Бирок көп өтпөй эле эртеси күнү топ карышкырлар кайрадан алардын сары изине чөп салып кууп жетишти. Колдорундагы бычак, таяк, шалдырак-шулдурактардан чочулашып, улам алдыларынан пайда боло тоорушуп, алардан алыс кетпей, капысынан чейдин астынан чыга калышып, кайра жок болуп кетип, айланчыктап, тегеренип жүрүштү. Эптеп кызыл үңкүргө жетсек деген экөөнүн тилеги таш капты. Тээ алыстан эле чеп ичинен жалбырттап чыккан кызыл жалын, андагы ызы чуу мылтыктын үндөрү экөөнүн багытын башка жакка бурууга мажбур кылды. Бир жагынан өчүшкөндөй карышкырларда тооруп тынчтык бербей койду. Бирөөсү өздөрүнөн анча алыс эмес жердеги күмбөздөрдү көрө коюп, сүйүнүп кетти. Ла илаха иллаллах, бизди бир Кудайым сактады окшойт. Жүрү, тигил күмбөздөр тарапка барып, булардан коргонолу. Канча кылса да Дубалдын күмбөздүн сүрү бар эмеспи? Экөөү эски күмбөздөрдү аралай жүрүп олтурушуп, башкалардан өзгөчөлөнүп турган чоң күмбөздүн ичине киришти. Убагында атактуу бектер салдырса керек. Качанкы топурактан салынган эски күмбөз болсо да, четтерин жаан эзип кеткен эле болбосо былк этпептир. Эң үстүңкү бириккен жерлери гана оюлуп калыптыр. Өзү аябай көлөмдүү, чоң болгону менен анын оозу кичинекей киши киргендей гана экен. Эртеден бери жандарын ооздоруна тиштеп келатышкан экөөү ичине киргенде жеңилдеп, кичине эс ала түшкөндөй боло түштү. Канчалык кыйын көк жал карышкырлар болгон күндө да мунун ичине экөөү даап кире албайт болчу. 2 күн бою карышкырлар менен кармашып келишкен экөөү аябай чарчашып, көздөрү илине уйкулары келип, үргүлөй башташты. Бир аздан кийин бирөөсү эсине келгендей селт эте башын көтөрдү да сырт жакка көз жүгүрттү. Улукбек, тур, башыңды көтөр. Азыр көзүбүз илинип кете турган болсок, ошол боюнча түбөлүк уктайбыз. Канчадан бери жакшыраак эс ала элекпиз. Тиги карышкырларга жөндөн-жөн жем болуп беребиз. Тур, эсиңе кел. Биринчиси экинчисин жулкулдатып жатып, араң дегенде ойготту. Кой, уктабайлы. Ушунча күндөн бери жаныбызды аман сактап, коргоп келип, эми жөн эле алардын курмандыгы болбойбу? Көтөр башта. Бирок өзү да уйкусу келип, талыкшып араң турган эле. Башын өйдө көтөрө калып, бир нерсеге эсине түшкөндөй, тигини жулкулдатып ойгото кетти. Тур өйдө. Тиги күмбөздүн үстүнө чыгып жаталы, бизди эч ким көрбөйт. Карышкырлар да жете алышпайт. Экөөү ичинен тырмалаңдап, үстүндөгү оюкчага жете албай коюшту. Бир аз олтурушкан соң сыртка чыгышып, күмбөздү айланыша, үстүнө чыкканга тепкич издешти. Тээ алыс жакта өздөрүн карап турушкан карышкырлардын топ караанын көрүштү. Жаан эзип кеткен ар кайсы жерлерди колдору менен кармап, буттары менен тээп олтурушуп, эптеп бирөөсү чыкты. Төмөндөгүсү үстүндөгүсүнө арттарында асынып жүрүшкөн баштыкчалардын баарын ыргытып, эми өзү да көтөрүлүп чыкканга аракет кыла баштады. Ошол маалда үстүндөгүсү болгон күчү менен кыйкырып жиберди. Бол ылдам, жармашып чык. Карышкырлардын баары сени көздөй атырыла чуркап келатышат. Төмөндөгүсү жанталаша өйдө чыгып келатып, орто жерге келгенде буту тайып кетип, кайра чалкасынан кулады. Улукбек, жардам бер. Тигилерге жем болбой болдум, өлдүм. Ал бакыра кайра ордунан туруп, күмбөздүн бооруна жармашып, өйдө карай жанталаша чыга баштады. Карышкырлардын алдында баарынан чоң көк жал карышкыр алдындагы даяр жемин куткаргысы келбей, болгон күчү менен атырылып келаткан эле. Кайрадан орто жолго жете албай, тырмышып келаткан тигинисинин жаны көзүнө көрүндү. Чыгып үлгүрө албайт болчу. Тиги мынаана жетип келмек. Бир серпкенде эле кайра чалкасынан түшмөк. Аңгыча өйдө жактагысы узун таягын сунуп жиберди. Ме, моңну карма. Төмөндөгүсү дароо сойулду кармады эле, жогорудагысы дароо өзүнө карай тартып алганга үлгүрдү.
Ошентсе да көк жалдын азуусу тегинин бутун бир серпип алганга үлгүрдү. Ал каттуу онтой ары жакка олтуруп калды. Көк жалдын азуусу анын таманын жарып кеткен эле. Ых, экөөбүздү тең Кудай сактады. Аз болгондо сен жем болмоксуң. Эртеси мен болмокмун. Биринчиси экинчисинин бутун чүпүрөк менен байлап таңып таштады. Эч нерсе эмес, эң башкысы аман калдык. Төмөн жакта үймөлөктөшкөн карышкырлардын баары күмбөздү тегеректеп жүрүшкөн эле. Эми тынчыраак эс алсак болот. Бизге эч ким тийише албайт. Экөө күмбөздүн ойгураак талдоо жерине барышты да, артына асынып жүрүшкөн баштыктарын баштарына жазданыша, жандары жаяла эки жерге кыйшая кетишти. 2-3 күндөн бери карышкырлар менен алышып, аябай чарчашкандыктан көчүлүп, дароо эле уйкуга кетишти. Караңгы түндөгү караандар. Алар канча укташкандыктары белгисиз. Аттардын дүбүртү бака-шака үндөн бирөөсү селт этип чочуп ойгонуп кетти. Анан башын акырын көтөрүп, атчан жүрүшкөн 10 чакты караанды көрдү. Сыртынан караганда алардын аябай шашкалакташкан түрлөрү бар. 5-6 атка жүктөлгөн куржун мүшөктөрдү шашлыша эски мүрзөнүн оюкчасына ташып жатышат. Ары жакта турганы бир нерседен кабатырлангандай шашкалактай буйрук берип жатты. Болгула жигиттер, ылдам, чамдагыла. Тегилер анамына жетип келиши мүмкүн. Алар аябай ылдам иштеп атышты. Баш аягы болуп 10 мүнөтчөлүк убакытта алиги нерселерди ташып бүтүштү. Кана, эми сыртынан билгизбей оюкту топурак менен бүтөп таштагыла. Болгула, тез, ылдам. Түнкү караңгылыктагы караандар жанталашып, ары-бери чуркаша иштеп жатышты. Кана, бүттүңөрбү? Баары жайында болдубу? Баары жайында, мырза. Бирөөсү ага иштин жайын түшүндүрүп жатты. Кана, тургулачы мындай, өзүм көрөйүн. Ал бир сыйра текшерип чыккан соң, эң жакшы. Жигин билгизбептирсиңер. Эми үстүнө эски чөп чарларды таштап салгыла. 2-3-өсү ары жактан чөп чарларды алып келип, акырын ташташты. Кана, болгула жигиттер, кеттик бул жерден. Эртерээк кетели. Алиги 10 чакты караан шапа-шупа аттарына секирип миништи да, камчыланыша чыкылдашкан боюнча заматта көздөн кайын болуп кетишти. Айлана бир азга жымжырт боло түштү. Бирок көтпөй эле дал эле өзүнүн түбүнөн 50-60 куралчан атчандар дүпүрөп өтүп жатышты. Аларда каяктадыр шашып баратышкандай. Бир аз убакыттан кийин алар да караңгылыкка сиңип кетишти. Тигил мурун кеткендердин багыты менен кетишкендиктеринен аларды кууп баратышканы билинип турду. Арадан чай кайнам убакыт өтпөй, тээ алыс жактан мылтыктар менен атышкан элдердин кыйкырык чуусу кадимкидей угулуп турду. Ал ызы-чуу таңга жуук гана басылып, анан таптакыр тынчып калды. Сыягы салгылашуу аяктаса керек. Айлана жаңыдан куламөөк тартып, таң агара баштаганда тээ алыстан куралчан атчандар жайбаракат кайтып баратышканын көрдү. Демек, тигилерди кууп жетишкен экен да. Бийик күмбөз үстүндө аңдып турган Улукбек деген дербиш ичинен ушуларды ойлоп койду. Анан каттуу чарчагандыктан кайрадан көзү илинип кетти. Ойго келбеген байлык. Эртеси экөө ойгонушканда күн чак түш болуп, төбөдөн тийип турган эле. Түнкү болгон окуянын эч нерсесин билгизбей, чымчыктар, куштар сайрай. Биринчи болуп ойгонгон Улукбек дароо эле төмөн жакты карады. Кечөөкү үймөлөктөшкөн карышкырлардан эбакта эле дайын жок болуп кетиптир. Анан түндөгү окуяны эстеди. Сыягы карышкырлар куралчан атчандардан чоочулашып качып кетишсе керек. Түнү бою эч нерсени сезбей уктаган экинчиси очуркана оозун ачып керилип, чоюлуп эстеп алды да, бир нерсени эстегендей дароо төмөн жакка көз жүгүрттү. Ой, карышкырлардан дайын жокко? Каякка кетишкен алар? Чын эле? Улукбек ага таң калгандай карады. Чын эле? Сен түндө эч нерсени сезген жоксуңбу? Жок, Кудай урсун, эч нерсени сезбей катты уктаптырмын. Эмне, бирдеме болдубу? Демек, карышкырлардын эмне себептен качып кетишкенин билбей калган турбайсыңбы? Түндө кокон бийлиги өкүм жүргүзгөн кызыл үңкүр бийик чеби бекерден бекер алоолонуп жалбырттаган жок да. Сыягы кыргыз кыпчактар менен Кокон хандыгынын армиясынын ортосунда кандуу кагылышуу болуп кетти окшойт. Менимче Кокон хандыгынын күчтүү армиясы кыргыздарды кыйратып, чептен кууп чыгышса керек. Түндө качкындардын үймөлөктөшкөн тобун көрбөдүңбү? Анда алиги карышкырлар ошолордон коркуп качышса керек. Кеп анда эмес, башка да болуп атат. Түндө алардын качкындар тобу бизден анча алыс эмес жерге келип, үймөлөктөп өтүшпөдүбү? Анан эмне болду? Оозу ачылып калган оюк көрлөрдүн ичине бир нерсе жашыргандай болушту.
Мен акырын акмалап байкап турдум. Алар аябай шашылып атышты. Ат менен жүктөлүп келген нерселерди ылдам түшүрүшүп, сыртынан билгизбей жашырышты да, заматта көздөн кайын болуп кетишти. Анан арадан бир чай кайнам убакыт өтпөй эле тигил кызыл үңкүр тараптан топураган куралчан атчандар чыгып, тигил жерден алар кеткен тарапка жөнөштү. Менимче Кокон хандыгынын жазалоочу отряды куугундар окшойт. Ошондон көп өтпөй эле тээ алыс жактан кандуу кагылышуу болуп өткөндөй болду. Анткени элдердин ызы чуусу, мылтыктардын атылган үндөрү бир топко чейин басылган жок. Таңга жуук гана барып араң басылды. Айланага жарык кирип, таң агарып баштаганда жазалоочу отряддын кайра кайтып баратышканын көрдүм. Сыягы тигилерди кууп жетип, талкалап, анан кайра кайтып кетишти окшойт. Туткунга түшкөндөр да бар бекенби? Же качып кетишти, же бардыгы курман болушту. Кызыган кем айтып атасың? Бардыгын өз көзүң менен көрдүңбү? Мен эмне сага жумук айтып атат деп атасыңбы? Анан тигил жакка эмне жашырышканын байкаган жоксуңбу? Караңгыда кайдан? Анда барып көрүш керек экен да. Мен да ошону ойлоп отурам. Тигилерден бирөө жарымы кайтып келип алып, бизди өлтүрүп ташташпасын. Биз деген дербиш, эч кимге жамандыгыбыз жок. Кудайдын кишисибиз да. Ак ургандан башка эч кимге зыян кылбайбыз. Бизге ким тийишмек? Менимче курал жарак катып кетишти окшойт. Курал жарактын бизге кереги эмне? Мен да ошону айтып атпаймынбы? Балким ал жерге барбай эле койсокчу. От менен ойнобой. Ал жерден жок дегенде бирден жакшыраак бычак алып албайлыбы? Талаада көп жүрөбүз тентип, жок дегенде тигил карышкыр сыяктуу жырткычтардан коргонгонго жакшыраак болот. А дегенде көрөлүчү ал жерге эмне жашырышкан. Анан бийик күмбөздүн башынан биринчи болуп Улукбек түштү. Бутун карышкырдын азуусу жарып кеткен экинчи дербиштин аты Максут эле. Ал буту ооруп, эски күмбөздөн түшө албай жатып, араң дегенде жылмышып түштү. А дегенде артында асынып жүрүшкөн баштыктарынын баарын жерге ыргытышып, анан өздөрү түшүшкөн эле. Максуттун буту түндө ооруганы анча билинген эмес, азыр локулдатып чыдатпай ооруп жатты. Таяк таянып аксаңдап араң басып жүрдү. Кана, кайсыл жерле? Тигил көпчүйлүү дөңчөлөрдү көрдүңбү? Ошолордун арасында экөө эски коргондорду, дөбөчөлөрдү аралап отурушуп, көп чий каптаган дөңчөлөргө келишти. Бирок эч кандай эч нерсе таба алышкан жок. Кана, түндөгү сен айтып аткандарың. Эч шек билинбейт го? Даан эле Мобул эки көзүм менен көргөм. Анан гана көрсөң. Токтой тур. Мобул аттардын издерин көрдүңбү? Демек, мен жаңылбаптырмын. Даан эле көрүптүрмүн. Көрсөң, алар жөн эле бул жерге бир аз буйдалап, анан кетишкендир. Буйдалашса, эски мүрзөлөрдүн арасында эмне бар аларга? Түз эле кете беришпейби? Токтой тур. Улукбек чоң калың чийдин түбүндө оролошуп турган эки жыланды көрдү. Анан калың чийдин түбүндөгү топурактар бош экенин байкап калды. Колундагы таякчасы менен жыландарга тап берди эле, алар катышпай кайра тигиге кол салчудай болуп, ышкырып, айбат кыла туруп калышты. Улукбекке ары жактан Максут жардамга келди. Экөөлөп сойылдары менен ургулап тап берип атышып, алиги чийге оролонушкан эки жыланды кубалап жиберишти да, түбү бош чийди так көтөрүп, ары көздөй омкоруп ыргытып салышты. Калың өскөн чий түбү менен башка жактан алынып келип, көрдүн казанбагын бүтүп калган эле. Качкындар анын айланасын топурак менен билгизбей көмүшө, тегерете эски саргая баштаган чөптөрдү таштап салышыптыр. Мындай караган адамга анча билинбейт экен. Чийдин алып салышканда көрдүн ичи оңурайып көрүнө түштү. Ар жагы караңгы болгондуктан ичинде эмне бар эч нерсе көрүнгөн жок. Казанбактын оозун чоңойтуп, кенен кылып ачышкан соң ичине баш багып көз жүгүртүштү. Ар кайсы жерде иретсиз чачылып жаткан чоң каптарды көрүштү. Максуттун буту ооруп аткандыктан көрдүн ичине Улукбек кирди. Шашкалактап жатышкан качкындар каптарды туш келди ыргытышса, сыртынан ары бери жашыра салышып көздүн кайын болгон экен. Албетте, арттарынан ажал кууп келаткандыктан буларды ирети менен жайып, сыртынан шашпай жакшылап корумдап, анан билгизбей белги коюп кеткенге чолоолору да жок болчу. Улукбек шашпастан бышык кендир менен тыкан оролгон каптардын биринин оозун чечип, ачып кирди. Чечилген кендир жипти ары ыргытып жиберип, каптын оозун кенен ачты да, талма тийгендей жалдырап туруп калды. Анан кандайча бакырып жибергенин өзү да байкабай калды. Мына байлык, алтын! Табышмактуу жоголуулар. Бүгүнкү заман. Түрмөдөн эч кимге көрүнбөй, билинбей аман-эсен качып келишкен Абдырахман, Сулайман жана Жафар үчөө шаардагы Бакердин үйүндө бир жумадай сыртка чыкпай эс алып жатышты.
Түрмөдөн качкан төртөө жөнүндө анча деле ызы чуу болгон жок. Өздөрү жөнүндө бирдеме болуп калаар бекенби деп телевизорду күндө карашып эч нерсе көрө алышпады. Атүгүл гезиттердин да бири койбой карап атышты. Алар жөнүндө эч кандай эч нерсе жазылбаптыр. Тек гана бир жолу Вечерний Бишкек гезитинин Крым жаңылыктар бетине түрмөдөн качкандар жөнүндө кыскача гана маалымат бергенин окушту. Ызы чуу кылып бизге атайын розыск жарыяланбаганы жакшы болду. Кичине эркинирээк жүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Ач кулактан тынч кулак деп кайда болсок да сак жүрүшүбүз керек. Кылтакка илинишибиз бат эле. Бирок алар милициянын кылтагына илинишпегени менен күтүлбөгөн жерден кандайдыр бир башка бейтааныш болгонду да таптакыр кыргызга окшобогон башка улуттагы адамдардын кылтагына илинишип туткун болуп калышты. Биздин түрмөдөн качып чыкканыбызды өзүбүздүн кишилерибиз баары жакшы билишет. Абдурахман Кырдаалды түшүндүрүп жатты. Кайрадан чачылып кеткен командабызды топтошубуз керек. Кандай да болсо, бул милдетти сен аласың. Сулайман, эртерээк катылган кенчти таап, бул жактан жоголуп кетпесек болбойт калды. Баарына кабарла. Эмки жумада ал арчадагы Курмангазынын дачасынан жолугушабыз. Ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Өздөрү менен кошо куралдарын да алып алышсын. Азимге айтып кой, мага да бир пистолет, обоймасы менен толук ала келсин. Баарына билгиз. Казынанын картасы надежный жерде жашырылуу. Эртерээк ишке киришели. Башкалар да билип калып бизге кийлигишип кете электе. Абдурахман Кырдаалды жакшылап түшүндүрүп, кайрадан өзүнүн кишилери менен байланышканы, жаңы иш аракеттерди баштаганы Сулайманды жөнөттү. Ал тапшырманы алып чыгып кеткен боюнча башоту менен дайынсыз жоголду. Кечинде кайткан жок. Аны эртеси күнү да кечке күтүштү. Ал күнү да келген жок. Ага эмне болду? Милиция кызматкерлеринин кылтагына кайра илинип калдыбы? Андай болсо турган болсо, дароо орун которуп башка жерге кетишибиз керек. Аземдер менен телефон чалып байланышайынчы. Барып турбаларга. Аземге телефон чалды эле, ал Сулаймандын келбегендигин айтты. Кызык. Же Абдырасулдун колуна түшүп калдыбы? Андай болсо бул жакка келишет эле го экөө. Аны жакшы эле табыштабадык беле, өзүңө сак бол деп. Жок дегенде дайынын билгизип телефон чалат эле го бизге. Үйдөгүлөр анын дайынсыз жоголуп кеткенин өздөрүнчө талкууга ала башташты. Же ал бизден качып кеттиби? Качып кайда барат? Мынча байлыкты таштап качып кете албайт. Болду ал бир кырсыкка кабылды. Эмне болсо да милицияга түшпөсө эле болду. Андан Кудай сактасын. Баары тынчырап калышты. Эми эмне кылалы? Машина менен көчөгө чыгып издейлиби? Же телефон менен сураштыралыбы? Же анча паникат этпегиле. Келип калар. Эртең келбей турган болсо, мест алмаштырабыз да баардык өзүбүздүн мурунку тобубуз менен байланышып, анан жапа-тырмак издейбиз. Бизге каршы кол курасачы? Андай болбойт. Болушу да мүмкүн эмес. Бул биздин оюндан чыгып кете албайт. Эгер ал жөнүндө шектүү кичине эле маалымат алсак, анда анын да көзүн тазалап салабыз. Анын жарасы жеңил эле. Эмнегедир Сулаймандын таптакыр дайыны чыкпай кеткен соң, Абдурахман калаанын чет жакасындагы 2 кабаттуу үйгө жашырынуу түрдө өзүнүн эски командасын кайрадан топтоду. Анын тобунда бардыгы болуп 9 киши болчу. Сулаймандан башкасынын баары чогулушту. Абдурахмандын түрмөдөн келишин отметка кылып, бир аз тойлойлу дешти эле Абдурахман өзү уруксат бербей койду. Ага да үлгүрөбүз. Андан көрө Сулаймандын дайынын билип, бир беткей бололу. Ал кокого тыгылган сөөктөй болуп, бизди санаага салып кыйнап турат. Ким билет, ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Бул коркунучтуу оюн. Наркомафиядан да жаман. Азырынча бул алтын оюну эч кимге маалым эмес. Маалым болуп калышы да мүмкүн. Андай эле иш чатакка айланат. Казынанын артынан сая түшкөндөр көбөйгөндөн көбөйө берип, ортодо кан төгүүлөр болот. Жергиликтүү ички иштер бөлүмү билинет. Аларга билинет, андай эле иштин бүткөнү. Өкмөт күч менен тартып алып коет өзүнүн казынасына. Заматта жакыр өлкө байып эле жатып калышат. Азыр алтындын баасы да кымбат. Кыскасы, анын бетин ар кылсын. Эмне, жоголгон казына ошончолук эле. Мен ошондой деп ойлойм да. Анда жалаң эле уютулган алтын күмүштөр болсо керек. А эгер ал таптакыр эле жок болсочу, илгери Совет бийлиги түзүлө электе эле чет өлкөгө алып кеткен же башка бирөөлөр кокусунан таап алып башка өлкөгө качып кетип, азыр миллионер болуп жашап аткан болсочу. Катылуу казынаны жеңил-желпи табуу кыйын. Аны каткан күбөлөрдүн баардыгы өлтүрүлгөн имиш. Алардын жетекчиси бирөө гана калып чет өлкөгө качып кеткен имиш. Ал ошол боюнча же катылган казынадан жок, дайынсыз кеткен. Балким киши колдуу болуп өлгөн. Бирок катылган казына жөнүндө имиштер айтылып келген ушул убакка чейин. Анын картасы табылгандан соң чындыкка чыкпадыбы? Ал карта биздин колубузда. Бул чоң бакыт биз үчүн.
Кудай таалам бизге буйрса керек бул казынаны. Кубанууга али эрте, алдыда дагы канча кыйынчылыктар турат. Биринчи аны издеп табыш керек, анан эч кимге билгизбей чет өлкөгө аман-эсен алып кетиш керек. Ошондо гана аны сарптап убайын көрө баштаганда бакыт жөнүндө кеп козгосок болот. Кана, эртегүндү кеч кылбай ишти баштайлыбы? Өңү өчүп бараткан картаны компьютер менен жаңы кылып көчүртүп, катылган жерди тактап издөөнү эртелетпейлиби? Биринчи Сулайманды таап же ары же бери кылалы, ал бизге тоскоол болушу мүмкүн. Ал бирөөгө айтса эле бүттү, же ички иштер бөлүмүнө айтып койсо эле иш чатакка айланат. Андан сырткары биздин номер 1 душманыбыз Абдурасул деген бар. Эртеби кечпей ал бизди табат, бизге жамандык жасап коюшу да мүмкүн. Биздин өткөндөгү кылыгыбызды кантип эле унутуп койсун? Казынанын картасы бизде болгон үчүн эле айласы жок өткөндүн баарын кечирдим деп бизге кошулгусу келип атат. Андан баарын күтсө болот. Анын көзүн тазалап коюу жеңил эле го. Кантип көзүн тазалайсың? Ал деген чыгыш элдин мушташы укмасын эң жакшы билет. Байкатпай уу берип эле. Баса, анан өткөн жолу кандайча бизге каршылык көрсөткөн жок. Кайсы өткөн жолу? Бычактап, сууга ыргытып жибергенде. Ким билет? Түрмөгө баргандан кийин көрбөдүкпү анын ким экенин? Баарынан да анын аман калганы таң калыштуу болуп атпайбы? Бычакты 2 жолу эмес, 10 жолу сайгандан кийин деле аман калгандар толуп атат. Анын эмнеси таң калыштуу? Алар дайынсыз жоголгон Сулайманды жапатырмак издөөгө киришкенден көп өтпөй эле Жафар да дайынсыз жоголуп кетти. Бул тигилер үчүн күтүлбөгөндөй сокку болду.